Ömürdün de bir vakısı var, kızmattın da bir vakısı var, birliktin de bir vakısı var. Qaysi bir vaqt kelib biz de getiririz. Sadım Hoca çökөбүз, birlikte olmay kalabız. Eldin razılыгы менен, eldin rahmatı менен ketip atkana ketişimiz gerek depçi. Bizdin de vaktimiz бүтөт. Har bir nersenin özüne vaktlı çeleninin vaktısı var. Bирок ошондон алда элден ыраазычылык, рахмат алып туруп жүргүбүз керек. Ошого чейин мамлекетибиз өсүп өнүп жүрүп, жанагы акка кайтуу процесстерди жок кылып коюшубуз керек. Мамлекетибиз тартиптүү болуп, алдыга өнүгө турган болуп калышы. Ошого бүт күч аракетибизди кошуп атабыз. Күнүн түнүн чуркап иштеп атабыз. Kırgızdardın Kırgız ekenen, Kırgızdardı dünyöge tanıtууну, Kırgızdardın başka ellerin aldığında başını götürüp, başını büyük götürüp, biz Kırgızbız dep sınıftına turgan dengелге жеткизем деген oyum var. Мында жашагым келип атат. Жарым жашоомда болсо да жашагым келип атат. Жакшынакай жашап кетким келип атат. Ар бир күнү кыйнала берип чарчап калдым. Өз жашымда түбөндө уже ыйлай берипчи. Бул эжебиз узак убакыттан бери ушинтип кыйналып, диализ аппаратта жаткан учуру. Аллах ыраазычылыгы үчүн ушул эжекебиз дагы чет өлкөгө чыгып, ушул бөйрөгүн операция кылдырып, пересадка кылдыруу үчүн чоң суммада каражат керек экен. Ушул реквизиттерге колуңуздардан келгенче салымыңыздарды кошуп кетиңиздерчи. Аллахым шифа берип, ушул эжекебиз дагы бутуна туруп, балдарынын пешенесине бар болсун. Реквизиттер калтырганбыз туугандар. Баяман деп чыгат, Мбанк, ушундай да Сбербанк Бактияр А деп чыгат. Колдон келген жардамыңыздарды ушул реквизиттерге салып, туугандар таратып кетиңиздер видеону дагы. Жакын ортолукта ушул операцияга барыш керек экен. Ушул бөйрөгүнөн пересадка болуп операция болот. Азыркы учурда аябай кыйналып, ушул аппаратта жаткан учуру. Арбаңыздар түз эфирде күндүн маанилүү жаңылыктарын баяндайбыз. Аты жөнүм Нурастан Бактыбеков. Алгач бул чыгарылыштан кыскача. Баткен облусунун Зардал айылына жол курулуп, калк унаалар менен кеңири каттап калды. Сузак районунда 7 чакырымдан ашык жол асфальтталып жатат. Бул Кара Дарыя айлаймагындагы 3 айылдын 3000ден ашык тургунунун каттоосун жеңилдетет. Араван районунун Керметоо айлаймагында 9 өндүрүштүк ишканалардын курулушу жүрүп, айрымдары сыноо режиминде иштей баштады. Аймактарда жаңы ишканалар ачылып, жумуш орундарын түзүү менен катар өндүрүштүн көлөмү да көбөйүүдө. Бул өзгөрүүлөр эмгек рыногуна жана миграцияга кандай таасир берип жатат? Толук маалымат бүгүнкү программада. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев ички рынокто күйүүчү май менен туруктуу камсыздоо маселеси боюнча жумушчу кеңешме өткөрдү. Жыйында муунай заттарын жеткирүү, анын короо жана керектөөчүлөрдү толук камсыздоо маселелери талкууланды. Чечелүү мамлекеттик органдар ички рынокто тартыштыкка жол бербөө боюнча аткарылып жаткан иштер тууралуу маалымат беришти. Жыйынтыгында күйүүчү майды үзгүлтүксүз жеткирүүнү камсыздоо жана рыноктогу кырдаалды көзөмөлдөөнү күчөтүү боюнча тапшырмалар берилди. Электр энергетика тармагын модернизациялоо жана туруктуу өнүктүрүү долбоору уланууда. Дүйнөлүк банктын каржылоосу менен ишке ашырылып жаткан долбоорго 58 миллион доллар каралган. Анын алкагында өлкө боюнча 281 трансформатор жана 35 киловольт чыңалуудагы 10 трансформатор орнотулду. Бишкек, Ош шаарларында жана Ысык көл облусунда 100 чакырым кабель тартуу пландалып, анын 76 чакырымы аткарылды. Ошондой эле электр энергиясын эсепке алуу системасы жаңыланып, 500 миңден ашык автоматташтырылган эсептегич жана 10 миң концентратор орнотулду. Мындан тышкары электр тармактарын реалдуу убакытта көзөмөлдөө жана башкаруу атайын система киргизүү каралууда. Долбоор 2027 жылдын аягына чейин ишке ашат. 30-июнга карата анын алкагында дээрлик 33 миллион доллар өздөштүрүлдү.
Башка темалардан бардык даярдык иш-чараларынын аякташына аз убакыт калды. Биздин максатыбыз эгемендүүлүктүн 35 жылдыгын эң жогорку кесипкөй жана уюштуруучулук деңгээлде өткөрүү. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына арналган иш-чараларды даярдоо жана өткөрүү боюнча уюштуруу комитетинин жыйынында билдирди. Анын айткандарына караганда, мындай маанилүү тарыхый датаны белгилөө чоң жоопкерчиликти жүктөй турганын жана даярдыктын деңгээли эң жогору болушу керек. Отурумда эгемендүүлүк күнүн белгилөө боюнча башкы программа, Талас облусундагы даярдык көрүү иштеринин жүрүшү, майрамдык концерттик программанын жалпы концепциясы, ачыла турган объектилердин курулушу жана даярдыгынын жүрүшү каралды. Жыйынтыгында тийиштүү мамлекеттик органдарга бардык курулуш, көрктөндүрүү жана уюштуруу иштерин белгиленген мөөнөттө так аяктоо боюнча конкреттүү тапшырмалар берилди. Мында Минкап төрагасы ар бир министрдин жана ведомствонун жетекчисинин алдыга коюлган бардык милдеттерди өз убагында жана сапаттуу аткаруудагы жеке жоопкерчилигин өзгөчө баса белгиледи. Президент Садыр Жапаровдун демилгеси менен курулган Зардал айылына баруучу жол өткөн жылы каттамга кирип, бирок курулуш иштери толугу менен ушул жылы аяктап пайдаланууга берилди. Жолдун курулушу менен алыскы айылда калктын саны өсүп, элдин жашоого болгон үмүтү артып келет. Мындан улам Зардал айылынын эли өлкө башчысына жана жол куруучуларга ыраазычылыгын айтышты. Зардалдагы элдин кубанычына аймактык кабарчыбыз ортоктош болуп келген. Буга чейин Кыргызстандагы эң татаал шарты оор айыл аталган Зардалыда бүгүн өзгөрүү көп. Өзүңүздөр көрүп тургандай, азыр биз ошол Зардалга жаңы салынган жол аркылуу баратабыз. Бул жол өткөн жылы каттамга берилген эле, бүгүнкү күндө толугу менен курулуш иштери аяктап жол пайдаланууга берилди. Азыркы күндө ошол мурда Зардалыга жетиш үчүн бир күн убакыт кетсе, азыр Баткенден Зардалыга болгону бир 2 сааттын аралыгында жетип барсаң болот. Мурда эми бала чаканы алып келип, эме кылыш кыйын эле да. Келбейтилер чаралар. Bir жылда bir келселер. Азыр ар 10 күн 15 күн эле келип кетиптир. Өдүрүп оңой болуп калды, шарт түзүлүп калды. Жашоо жеңилдеди да. Зардалыга автоунаа жолу салынып башталганда, баарынан да айыл аксакалдары кубанган. Анткени алар жаштайынан жол азабын тартып келген. Эми балдарыбыз, небере чеберелерибиз биз баскан татаал жолду баспайт дешип, өлкө башчысына жана жол куруучуларга ыраазычылыктарын билдиришти. Тарыхта кала турган ишти кылдыңар. Биринчиден мен биринчиден şu урматтуу президенттин Садыр Нуркожоевго Баткендин элиден терең ыраазычылык. Экинчи рахмат кам. Эгерде мана şu көпүрүк, мана şu жол Куда кааласа сенин жолуң ачылат. Бул şu өмүр бою соогу кылган адамдарга тиет. Куда кааласа мана бардыгыбыз жолубузду оңдоп бердиңер, көпүрүгүбүздү салып бердиңер. Элиңиз өтө силерден ыраазы. Азыр биз тааныбаган адамдар келип, şu машина менен түнү келип кетип жатат. Баана элдин арасында барып алып, элге кызмат кылып, келечекте көп жылга эсте кала турган ишти. Алла таала өзүнө ачылган. Жол куруучулардын айтымында курулуш 2 жыл мурун башталган. Жумуштун татаалдыгына карабастан белгиленген убакыттан эрте бүткөрүлдү. Зардалдын жолу президенттин көзөмөлүндө болгондуктан каражаттан маселе болгон эмес. Каржылоо 630 миллион сом болду. 7 километр жол. Эми президенттик контролдо болгон эсеби каржылоо нормально болду. Акчасыны ишти аткарганда эле берип турду. Себеп президенттик контролдо болгондо бул жол. Аркабыздан көрдүңүз, баягы меледен уже асфальт басып келатат. Эми ойлоп атам, президент дагы бир келип, анан давай десе асфальттан Зардалгача басып коет. Уже асфальтка эч кандай неме жок. Асфальт жол басып койсо болот да. Зардалыга жол ачылгандан баштап айылда элдин саны өстү. Мурда жаз, жай мезгилинде айылга 100гө жетпеген адам келсе, азыр эми 300дөн ашып кетти. Ошондой эле
Зардалыга кызыккан башка аймактардын эли да коноктой баштады. Президентибиз Зардалга келип кеткенден кийин кыйла шарттар түзүлдү. Шарттар түзүлгөндөн кийин эл катары биз дагы үйүбүзгө, чоң атамдын үйүгө кайра чыктык. Чыккандан биз эле эмес, башка Кыргызстан боюнча ички туристтер көбөйүп, элдин агымы көбөйгөндөн кийин жатакана керек болуп, мейманкана керек болуп, өзүбүздүн эле чоң атам салган үйдү оңдоп койдук. Мындан 50-60 жыл мурун Совет доорунда Зардалдагы элди райондун борборуна мажбурлоо жолу менен көчүргөн. Анткени ошол жылдары Зардалыга жол салуу реалдуу болгон эмес. Бирок бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан Зардалыга олуттуу көңүл бөлүнүп, жол салынып, айылда элдин жашоо турмушу өзгөрө баштады. Улан Маккамбаев, ЛТР, Баткен облусу. Сузак районунун Кара Дарыя айыл аймагында көп жылдан бери оңдолбой келген жол жаңыланып жатат. 7 чакырымдан ашык каттамга асфальт төшөлүп, жолдун айрым тилкелери кеңейтилүүдө. Бул жол Үч Мазар, Төш жана Нефтепром айылдарын район жана облус борбору менен байланыштырат. Жергиликтүү тургундар жолдун оңдолушун көптөн бери күтүп келишкен. Кенен Байгазы Райымкуловдун материалында. Биз азыр Сузак районуна караштуу Кара Дарыя айыл аймагындагы болуп жаткан асфальт төшөө иштерине күбө болуп турабыз. Бул аймакта буга чейин 3 айыл эли район борборуна жана шаарга баруу үчүн 3-4 чакырым аралыкта айланып өтүп түйшүк тартып келишкен. Жергиликтүүлөрдүн айтымында бул жол мындан 20-30 жыл мурда бузулган болсо, буга чейин эч кандай жолду жаңылоо, жол асфальт төшөө иштери жүргөн эмес. Сузак районундагы Кара Дарыя айыл аймагында 18 миңге жакын калк жашайт. Үч Мазар, Төш жана Нефтепром айылдарын район менен байланыштырган бул жол көп жылдан бери оңдолгон эмес. Жергиликтүүлөр үчүн ал шаарга каттаган негизги жолдордун бири. Биздин Кара Дарыяда эски Совет доорунда эң негизги жолдордун бири болуп эсептелген да ушул Дөштүн жолу. Азыркы күндө түз жол Сузакка центрге, областка бара турган түз жолубуз арал менен каттап калганбызда, бул жаңы жол бүтүп калды. Бул тарыхта болгон иштер болуп атат биздин Төш айылыбызда. Ушул жол убагында, Союз убагында ушул жерде маршруттук автобустар каттаган. Төш айылын толук кандуу камсыздаган. Бир топ жылдардан бери ушул жерде ремонт иштери болгон эмес. Бу баягы бизче айткандай жети уктап түшүнө кирбегенде ушундай асфальт болуп атат. Жолдун абалынан улам буга чейин автоунаалар айыл ичиндеги жол аркылуу каттап келген. Эми негизги каттамдын жаңыланышы айдоочулар үчүн да бир топ жеңилдик алып келет. Өтө чоң жыйынтык болуп атат эми, бул кылымда болгон эмес, бул Кара Дарыянын элиде. Элге дагы, мына шопулдарга дагы чаң баскан жол эде, таштак жол эде. Мына 15-20 жылдан бери биз маршруткада каттайбыз. 20 жыл болду. 20 канча жылдан бери болбогон нерселер болуп атат. Жаңыланып жаткан жолдун жалпы узундугу 7 чакырымдан ашат. Ал Кара Дарыя айыл аймагындагы 3 айылдын 3000 ашык тургунуна кызмат көрсөтөт. Жолду оңдоо иштери Кыргыз автожолдун түштүк бөлүмүнүн буйрутмасы менен МК Групп жоопкерчилиги чектелген коому тарабынан аткарылууда. Кыргыз автожол түштүк мамлекеттик ишине караштуу Кара Дарыя Дөш Үч Мазар жолунун 7 километр 200 метр жолу буюрса асфальтка даярдалып, 1 чакырым жол асфальт төшөлүп бүттү буюрса. Андан аркы километрден асфальт төшөө иштери болуп атат. Жолдун эски катмары мурда 7-8 метр болчу, биз азыр 10 метрден 12 метрге чейин кеңейтип асфальтты баштадык. Буюрса жакын арада бүтүрүп элдин колдонуусуна тапшырабыз. Кара Дарыя айыл аймагы район борборунан 20 чакырымдай, ал эми облус борбору Манас шаарынан 30 чакырымдан ашык аралыкта жайгашкан. Жергиликтүүлөр жолдун жаңыланышы айылдар менен борбордун ортосундагы каттамды жеңилдетип, аймактагы социалдык жана экономикалык байланыштарды жакшыртат деп күтүшүүдө. Байгазы Райымкулов, Бибек Жумабаев, ЛТР, Жалал Абад облусу.
Ошондой эле Жалал Абад облусунда 26 социалдык объект пайдаланууга берилет. Алардын арасында 7 жаңы мектеп, мектептердин кошумча имараттары жана 5 балабакча бар. Мындан тышкары башка социалдык маанидеги объектилер да элдин пайдалануусуна өткөрүлөт. Объектилерди 31 августка чейин бүткөрүү, пайдаланууга берүү пландалууда. 2026 жылдын башынан бери республикалык бюджеттин эсебинен өлкө боюнча 28 мектеп жана 3 балабакчанын курулушу аяктады. Мындан тышкары 18 мектеп менен 4 балабакчада капиталдык оңдоо иштери бүткөрүлдү. Буга кошумча билим берүү мекемелеринин материалдык техникалык базасын жаңылоого да көңүл бурулууда. Быйыл мектептерди эмерек менен камсыздоого 67 миллион сом каралып, мугалимдерге 16 миңден ашык ноутбук таратуу пландалууда. 31 августта Бишкек аренада өтө турган дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземине билеттер сатыла баштады. Бул тууралуу президенттин иш башкармалыгынан билдиришти. Билеттерди Ticket, Chekit, Kov, Chekit, KG расмий сайтынан сатып алууга болот. Билеттин баасы секторуна жана орунга жараша 5 000 сомдон 9 000 сомго чейин болот. Белгиленгендей Бишкек аренага жеке автоунаа менен барууга болбойт. Көрүүчүлөр үчүн Бишкек шаарындагы атайын белгиленген 22 пункттан акысыз трансфер уюштурулат. Автобустар саат 13-төн 15-ке чейин каттайт. Бул убакыттан кийин Бишкек аренага транспорт жүргүзүлбөйт. Андыктан өзүңүзгө ыңгайлуу жөнөө пунктун алдын ала тандап, отуруучу жерге өз убагында келүү зарыл. Трансфер экспресс маршрут боюнча жүрөт, жолдо токтотуучу жайлар каралган эмес. Араван районунун Керметоо айыл аймагында былтыр курулушу башталган жалпыбасы 4 миллиард сомдук 9 өндүрүштүк объекттин дээрлик жарымы аяктап, айрым ишканалар сыноо режиминде иштөөдө. Заводдор толук кандуу ишке киргенде жүздөгөн адам жумуш менен камсыз болмокчу. Өндүрүштүн өсүү темпи боюнча Араван району Ош облусунда 1-орунга чыкты. Толугураак Таңсулуу Сүйнали кызынын материалында. Өткөн жылдын ноябрь айында Араван районунун 90 жылдыгына карата өндүрүш аймагы түптөлүп, анда 9 ишкананын курулушуна старт берилген. Учурда аталган жайларда курулуш иштери кызуу жүрүп, алардын дээрлик 50% бүткөрүлдү. Курулуп жаткан объекттердин ичинен сүт азыктарын кайра иштетүүчү заводдун курулушу толук аяктап, учурда сыноо режиминде иштеп жатат. Долбоорго 72 миллион сом акча каражаты тартылган. Завод ишке толук киргизилгенде 20 адамды жумуш менен камсыз кылат. Анын расмий ачылышы эгемендүүлүк күнүнө белгиленген. Учурда бул жерде монтаждоо иштери калды. Чет өлкөдөн келген жабдууларды монтаждоо, тесттик сыноодон өткөрүү жумуштары калды. Анан специалисттер келген болсо, биз эгемендүүлүк күнү канаты толук менен даярбыз. Бул сонун курут деген ишканабыз, бул өтө уникалдуу ишканалардын бири. Бул биздин түштүк чөлкөмдө жок ишканалар. Пластиктен, бул ишкана пластиктен контейнерлерди каалаган размерде, каалаган формада клиенттин талабына ылайык жасап бере алат. Ошондой заводубуз курулуп атат бүгүнкү күндө. Муну менен катар кыш заводунда дал ушул айдын аягында ачып пайдаланууга берүү пландалууда. Өндүрүш ишке киргенде 100гө жакын адам туруктуу жумуш менен камсыз болуп, курулуш материалдарынын бир бөлүгү жергиликтүү өндүрүштүн эсебинен камсыз болот. Мындан сырткары учурда бетон, терезе, эшик, автоклав жана газоблок өндүрүүчү заводдордун курулушу жүрүп жатат. Объекттердин жалпы каражат көлөмү 4 миллиард сомду түзөт. Ал эми өндүрүшкө багытталган калган жер тилкелерин өздөштүрүү үчүн сынак жарыяланган. Келишим түзүп атканда, ушу ишкерлер менен инвесторлор ушунда катуу талап коюп атабыз. 1 жылдын ичинде эгерде ишке киргизип өндүрүшүңөр ачылбаса, ошондо жерди кайра кайтарып алганга деп ушундай катуу талап коюп атабыз. Райондо өндүрүштүн көбөйүшү жаңы жумуш орундарын түзүп, жергиликтүү экономиканын өсүшүнө да өбөлгө болууда. Бул чындыгын айтканда, чынчылыгына келгенде, аябай экономикага, жумуш орундары түзүүгө келишип алып келүү булактарына өтө жакшы таасирин тийгизип атат. Биз мындай 87 гектар онар жай багытын көтөрүлгөн жер болсо, биз азыр бул жерде 11ге жакын ишкананы пландап атабыз. Жыйынтыктап айтканда, Араван районунда өндүрүш тармагын өнүктүрүүгө багытталган иштер күч алды. Быйылкы жылдын 1-жарым жылдыгынын жыйынтыгы менен райондо өнөр жайдын өсүү темпи 32% түзүп, Ош облусунда 1-орунга чыкты. Таңсулуу Сүйнали кызы, Нурдөлөт Сантаев, ЛТР Ош облусу.
Бүгүнкү күндө өлкөгө инвестициялар ири шаарларга гана эмес, аймактарга да тартылууда. Жаңы ишканалар ачылып, жумуш орундары түзүлүп, өндүрүштүн көлөмү өсүүдө. Долбоорлор өлкөнүн экономикасына кандай таасир берип, жумушсуздукту азайтууга кандай шарт түзүүдө? Акыркы жылдары Кыргызстанда инвестициялык долбоорлордун саны өсүүдө. Жаңы ишканалар ачылып, өндүрүш кеңейип, жаңы жумуш орундары түзүлүүдө. Буга Чүй облусундагы фармацевтикалык биовид заводун мисал кылсак болот. Ишканада дары-дармектердин жана биологиялык активдүү кошулмалардын кеңири түрү өндүрүлөт. Учурда завод 250дөн ашык адамды жумуш менен камсыз кылууда. Бүгүнкү күндө завод өлкөнүн дары-дармекке болгон ички муктаждыгын 100% камсыз кылууда. Өндүрүлгөн продукция кыргыз фармация аркылуу ооруканаларга жеткирилип турат. Жылына болжол менен 1 миллиард таблетка, 100 миллион капсула, 57 миллион ампула жана 31 миллион көзгө тамызуучу дары чыгарабыз. Өндүрүштү баштаганда 80 адам иштесе, азыр алардын саны 250дөн ашты. Мындан ары да катуу дары формаларын чыгаруучу жаңы цехти ишке киргизүүнү пландап атабыз. Бул өндүрүш көлөмүн көбөйтүп, өлкөнүн дары-дармек коопсуздугун камсыз кылууга шарт түзөт. Ошондой эле жаңы жумуш орундарын түзүп, бюджетке түшкөн салыктардын көлөмүн көбөйтөт. Инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу аймактарда дагы активдүү уланууда. 2026 жылдын январ-март айларында Кыргызстанга 386,8 миллион доллар түз чет өлкөлүк инвестиция тартылган. Бул көрсөткүч былтыркыга салыштырмалуу 34,2%га көп. Алардын олуттуу бөлүгү Талас, Нарын, Чүй жана Жалал Абад облустарына багытталган. Акыркы жылдары өсүү деңгээлин токтотпой андан ары өнүктүрүп келе жатабыз да. Мына акыркы жылдарды алсак 2024 жылы Кара Кыргыз автономия облусунун 100 жылдык маракесине демилиги көтөрүлүп, ошол маалда 100дөн ашык ишкана ачабыз деп 102 ишкана ачылган. Ошону эле биз кайра улап 2025 жылы дагы 100дөн ашык ишкана ачылды. Быйылкы жылы да ошондой 100дөн ашык ишкана ачылат. Инвестициялардын өсүшү жана жаңы ишканалардын ачылышы эмгек рыногуна дагы таасирин тийгизүүдө. Быйыл январ-март айларында өлкө боюнча 38.891 жаңы жумуш орду түзүлүп, анын 33.000ден ашыгы туруктуу болгон. Мунун натыйжасында өлкөдө жумушсуздардын саны дагы азайып жатат. Жумуш менен камсыз кылуу боюнча эң жогорку көрсөткүч Бишкек шаарында катталып, 11.771 жумуш орду түзүлгөн. Андан кийин Баткен облусунда 5.828, Ош облусунда 5.113, Жалал Абадда 4.426, Чүйдө 3.566 жана Ош шаарында 3.145 жумуш орду түзүлгөн. Мында 5 жыл мурда 2025-22 жылдары 100 миңге чукул жарандарыбыз ушу ар кандай маселелер менен кайрылып бизге жумуш издөөчү болуп кайрылса, статистиканын жыйынтыгы менен 2026 жылы 66 миң жараныбыз деп жогоруда айтып кеттик. Бул ушу жылдан жылга жумушсуз жарандарыбыздын, жумуш издөөчү болуп кайрылган жарандарыбыздын азайып жаткандыгынан кабар берет. Суроо талапка ылайык ушу жумушчу кесиптерибиз, булар айдоочулар, тазалык тармагында, курулуш тармагында, тегөө тармагында ушул кесиптерге суроо талаптар күчтүү. Мындан тышкары сынамык негизде Жумушков KG порталы иштелип чыгууда. Анда иш берүүчүлөр бош жумуш орундарын жайгаштырып, жарандар онлайн маалымат алып, ылайыктуу жумуш таба алышат. Бул мүмкүнчүлүк чет өлкөдөн кайтып келген кыргызстандыктар үчүн дагы ыңгайлуу. Жалпы Кыргызстандын жарандардын чет өлкөдө жүргөн саны 755 миңден ашуун жаран эмгектенип келет. Анын ичинде көпчүлүгү бул Россия Федерациясында 502 миңдей жаран алкагында кайтып келген мигранттарга жумуш ордулары каралган. Бул жакта жумушка орноштуруу, ошондой эле психологиялык жана социальный адаптация боюнча маселелер каралган. Жана өздөрү демилге алган долбоорлорду дагы колдоо боюнча иш-чаралар каралган. Серепчилер бул көрсөткүчтөрдү аймактардын экономикалык активдүүлүгүн өсүшү менен байланыштырышат. Алардын баамында мамлекеттин инвесторлор үчүн түзүп жаткан шарттары жаңы долбоорлорду ишке ашырууга жол ачып, өлкөнүн өнүгүүсүнө оң таасирин тийгизүүдө. Эми азыр биринчи орунда ошол Жалал Абад областына көбүрөөк инвестициялар келип баштады. Мурун болгону эле ошол жанакы Бишкек шаарына эле келчү да, анткени соода түйүндөр учактар эле көп болчу да. Ысык Көл областына, Чүй областында эле башка
жана областтарга инвестициялар келе баштады. Демек мына азыр ошол биздин аймактардагы өнүгө баштап атат. Ошонун негизинде биз айтып элем ушул анан мамлекет дагы ошол инвесторлорго аябай жакшы бир кепилдик түзүп атат, кепилдик берип атат. Ошонун негизинде инвестициялардын көлөмү да өсүп атат да. Жаңы инвестициялык долбоорлор эмгек рыногун жана аймактардын экономикасын акырындык менен өзгөртүүдө. Өлкө ичинде ишканалар канчалык көп ачылса, жарандардын чет өлкөгө кетпей эле киреше табуу мүмкүнчүлүгү ошончолук кеңейет. Демек инвестициялар бизнестин гана эмес, аймактардын дагы өнүгүүсүнө өбөлгө түзүүдө. Айсана Бакытбекова, Элдар Анарбеков, ЛТР, Бишкек. Кыргызстанда жарандык пиротехникалык буюмдарды сатуу жана колдонуу боюнча жаңы эрежелер бекитилди. Чечелүү токтомго министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев кол койду. Эми пиротехника адистештирилген дүкөндөр аркылуу гана сатылат. Ошондой эле иш күндөрү саат 22ден таңкы 7ге чейин, ал эми дем алыш жана майрам күндөрү 22ден саат 9га чейин пиротехника колдонууга жана ызылчуу салууга тыюу салынат. Жаңы талаптар токтом расмий жарыялангандан 10 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. Жаратылыш ресурстары министрлиги экологиялык коопсуздук боюнча адистердин квалификациясын жогорулатуу үчүн атайын окуу курсун баштады. Тармактар аралык окуу борборунда уюштурулган курс министрликтин борбордук аппаратынын, аймактык жана ведомстволук бөлүмдөрүнүн, ошондой эле өндүрүштүк ишканалардын кызматкерлерине арналган. Окутууда айлана чөйрөнү коргоо, жаратылыш ресурстарын сарамжалдуу пайдалануу, өндүрүштүн терс таасирин азайтуу жана экологиялык мыйзамдардын талаптарын иш жүзүндө колдонуу маселелери камтылат. Курстун биринчи этабында 25 адис билим алат, аны ийгиликтүү аяктаган кызматкерлерге квалификацияны жогорулатуу тууралуу сертификаттар тапшырылат. Жыл аягына чейин тармактагы тиешелүү кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу пландалууда. Кыргызстандагы бардык аңчылык чарбалары этап-этабы менен смарт жана мериген автоматташтырылган маалыматтык системаларына кошулат. Бул чечим жаныбарлардын санын так эсепке алуу, аңчылык чарбаларын натыйжалуу башкаруу жана жаратылыш ресурстарын коргоону күчөтүү максатын көздөйт. Ошондой эле браконьерликке каршы күрөштү күчөтүү жана жапайы жаныбарлардын абалына мониторинг жүргүзүү маселелери каралды. Жаңы ыкмалар аңчылык чарбаларынын ишин санариптештирүүгө жана биологиялык ар түрдүүлүктү сактоого багытталат. Бүгін Балықчы шаарындагы номер 20636 аскер бөлүгүнүн базасында Кыргызстан менен Россиянын биргелешкен Борбор 2026 аттуу тактикалык машыгуусу башталды. Бул тууралуу Коргоо министрлиги билдирди. Маалымдалгандай, машыгууга 500дөй аскер кызматкери, 100дөн ашык курал-жарак жана техника, согуштук дрондор тартылган. Ошондой эле эки өлкөнүн аскердик авиациясы катышып жатат. Министрлик аскер машыгуусу 17 августка чейин болоорун кошумчалады. Эскерте кетсек, россиялык аскерлер Кыргызстанга 7 августта келишкен. Эми программанын экинчи бөлүгүнө өтөбүз. Андагы темалардан кыскача. Ошто жылуулук үчүн абоненттердин карызы 31 миллион сомду түзөт. 31 августка чейин негизги карызын төлөгөн абоненттердин туумдары жоюлмакчы. Ош шаарындагы эски борбордук базардын ордуна эмне куруу керектиги боюнча коомчулукта ар кандай сунуштар айтылууда. Өлкөдө ымыркайлардан чарчап калуу көйгөйүн алдын алуу максатында мамлекет тарабынан атайын программа ишке киргизилүүдө. Ош шаарында жашоочулардын жылуулукка болгон карызы 31 миллион сомду түзөт. Ош жылуулук энергия муниципалдык ишканасы 31 августка чейин негизги карызын төлөгөн абоненттердин туумдары жоюла турганын билдирди. Кызматкерлер учурда үйлөрдү кыдырып, түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Толугураак кабарчыбыз айтып берет. Ош шаарында жылуулук кызматкерлери күн сайын үйлөрдү кыдырып, карызы бар абоненттерге төлөмдөрүн төлөөнү эскертишүүдө. Айрымдары карызын төлөөгө аракет кылса, кээ бирлери төлөмдү кийинкиге жылдырып келишет. Бүгүн биз Ош жылуулук камсыздоо ишканасынан рейдке чыктык, түшүндүрүү жолу боюнча. Август айда эгемендүүлүк күнүгө пенияга акция жүрүп жатканына байланыштуу иш алып барып атабыз. Жакшы кабыл алып өз убагында төлөгөндөр да бар, 100% төлөбөйт. Ал эми төлөбөгөндөр да бар. Кээ бири биз эме болобуз да, нужно болгондой сезгендер бар. Өзүнүн бир ичемелери жок.
Учурда Ош жылуулук энергия ишканасынын абоненттеринин жалпы карызы 31 миллион сомду түзөт. Ошуга байланыштуу 31 августка чейин карызды өндүрүүгө багытталган атайын акция жарыяланды. Ага ылайык абонент негизги карызын төлөсө, ага кошулган туумдар жоюлат. Биздин ишканабызда 15 000 абонентибиз бар. Алардын немеси бүгүнкү күнгө карыздары 31 миллионго жетет. Анын бүгүн 31 августтан 31 августка чейин туумдар боюнча акция жүрүп жатат. Элдер бардыгы 100% негизги карызды төлөсө, биз туумдарды эсептен чыгарып бергенге даярбыз. Ал арада ишкана алдыдагы жылытуу мезгилине даярдык көрүп жатат. Эскилиги жеткен от казандардын тетиктери алмаштырылып, сырдоо иштери жүргүзүлүүдө. Ошондой эле суу түтүктөрү жаңыланууда. Жылдагыга салыштырмалуу мына мэрия тарабынан кош каржылоо иштери жүрүп жатат. Кош каржылоонун негизинде анан көп кабаттуу үйлөрдүн жер төлөөсүндөгү биз жылуулук берген жылуулук системалары барго, ошолор полный толугу менен алмашып атат. Жылуулук түтүкчөлөрү уже убакыт келди да, күн жылуу. Азыр даярдык көрүп коюшпаса, эртең кышта өздөрүнө эле кыйын болуп калат да, жашоочуларга и бизге дагы. Ошондуктан биз азыр аракетибизди кылып, кышка даярдыкты кылып жатабыз. Учурда Ош жылуулук энергия муниципалдык ишканасында көмүр менен иштеген 90 от казан бар. Ал эми 20 от казан электр энергиясы менен иштейт. Ишканада жалпысынан 800дөй кызматкер эмгектенет. Алардын негизги милдети шаар тургундарын жылуулук менен үзгүлтүксүз камсыз кылуу. Эртөштүк Нурбек уулу, Нурдөлөт Сантаев, ЛТР, Ош шаары. Ош шаарынын борборундагы эски базар көчүрүлгөндөн кийин анын орду бош калды. Коомчулукта бул аймакты тарыхый, маданий жана туристтик жайга айлантуу боюнча сунуштар айтылууда. Ал эми шаар бийлиги Сейилбак, Этна борбор жана башка объектилерди курууну пландап жатат. Толугураак Эртөштүк Нурбек уулу баяндайт. Биз турган Ош шаарындагы борбордук базары көчүрүлүп, шаардын сыртына чыгарылганына 1 жылдай убакыт өткөн. Коомдук активисттер жана шаар тургундары бул жерге курула турчу түрдүү сунуштарын беришүүдө. Ош 3000 жылдык тарыхы бар байыркы кала. Бирок тарыхчылардын айтымында шаардын тарыхын жана маданий мурастарын кеңири тааныткан жайлар жетишсиз. Андыктан эски базардын ордун шаардын тарыхын жана маданиятын чагылдырган маанилүү жайга айлантуу сунушталууда. Мен эми Ош шаарынын тургуну катары, анан тарыхчы катары оюм. Эми баардык жерге парк, сквер болгону жакшы. Менимче бул азыркы эски базардын ордун Ош шаарынын байыркы мезгилин, орто кылымын, жаңы доорду чагылдырган бир мындай комплекске айландырса жакшы болмок эле. Ош шаарында ошол орто кылымдардагы жаңы доордогу тарыхый архитектуралык курулуштарды мындай айтканда реставрация деп коет да. Жаңы бир макеттерин жасап ошолорду. Анан жанагы улуу жибек жолунун бир бутагы Ош шаары аркылуу өткөндүгүн элестеткен, ошонун бир элесин чагылдырган курулуш курганыбыз жакшы болот эле да. Мэриядагы, обл администрациядагы өзүнүн шаарын ошондой күтүп алыш керек деген мен сунушум бар да, бул нерсени. Кадимки үйгө конок келатат дегендейчи. Адистер мындай жайлар тарыхты таанутуу менен катар туризмди өнүктүрүүгө да шарт түзөөрүн белгилешет. Анткени учурда Ошко келген чет өлкөлүк конокторго көбүнчө Сулайман тоону көрсөтүү менен чектелүүгө туура келет. Шаардын тарыхын жана улуттук маданиятын чагылдырган жайлардын аздыгынан туристтер шаарда узакка калбай башка жакка өтүп кетишүүдө. Биздин Оштун 3000 жыл деген тарыхыбыз бар да, 3000 жылдан ашуун деген тарыхыбыз бар. Ушул нерсе өзүнчө чоң баалуулук да. Ошол үчүн чет өлкөлүктөр бизге кызыгат. Анан ошо баалуулуктарын көрөйүн дейт да. Ошону көрүш үчүн эски шаарды албетте сөзсүз түрдө орнотуш керек. Мисалы Алымбек Татканын медресеси дегени ал заманбап болот, акыркы болот. А бизге эски шаарды жаратышыбыз керек. Эски. Мисалы жанагы бычак курчуткан, жанагы эмелерди, ээлерди жасаган, такаларды жасаган бир өзүнчө эме болуш керек. Бешик базар болуш керек. Кетип атып эле ушул баардык нерсени көрүп кетсе туристтер эмес биз деле көргүбүз келет. Коомчулуктагы сунуштарга катар шаар бийлиги да өз планын билдирүүдө. Мэриянын маалыматына алайык, аймак көрктөндүрүлүп,
Акбура дарыясынын жээгинен мыйзамда көрсөтүлгөн 50 метр аралык сакталат. Калган бөлүгүнө ири сейилбак, соода түйүндөрү жана ден соолукту чыңдоочу борборлорду жайгаштыруу каралууда. Бул жерде жалпы 3 этаптан болот. Биринчи этабы ошол 4 кабаттуу имарат болот. 4 кабат имарат ошол логистикалык ошол соода жайы болот бардыгы. Андан кийин Албек Татканы медресеси болот ортосунда. Андан кийин уже этно базар болот. Аны эми бүгүнкү күндө коомчулукта айтып аткан, сиздер айтып аткан маселе боюнча биз ошолорду сунуш пикирлерди биз чогултуп, биз азыр проектке киргизип атабыз. Бул жердин проектиси бүтөйүн деп калды. Жакында бүтөт. Биз өзүнчө презентация кылып элдерге жарыялайбыз. Бул жерде эмне болушун. Сөзсүз түрдө 50 метр сактап, 50 метрден сырткары жерди курат. Эми буларды ким курат? Бул жердеги инвестор өзү менчик ээлери барбы? Ошол жерге инвесторлор менен биз сүйлөшүп, келишип эметтик. Ошолар өздөрү акчасына, өздөрү биз проект документтерди берсек, ушунун негизинде бул жерге логистика болот, соода жайы болот. Мындан тышкары Ош шаарынын тарыхын, улуттук маданиятын жана руханий баалуулуктарын чагылдырган заманбап этно борбор куруу пландалууда. Анын алкагында Алымбек Татканын медресеси сыяктуу тарыхый мурастарды таанытуучу объектилер да жайгашат. Долбоорду ишке ашырууга жеке инвесторлор тартылат. Эртөштүк Нурбек уулу, Нурсултан Абдикарим уулу, ЛТР, Ош шаары. Быйыл жыл башынан бери өлкөдө 700гө жакын ымыркай чарчап калган. Анын негизги себептеринин бири ара төрөлүү. Кыргызстанда бул көрсөткүч 1000 тирүү төрөлгөн балага 14 өлүмдү түзөт. Бул көйгөйдүн алдын алуу максатында мамлекет тарабынан атайын программа ишке киргизилүүдө. Ал түйүлдүктөгү генетикалык жана башка ооруларды эрте аныктоого шарт түзөт. Кенен кабарчыбыз баяндайт. Бул улуттук эне жана баланы коргоо борборунун жаңы төрөлгөн жана ара төрөлгөн балдар бөлүмү. Ага өлкөнүн аймактарынан абалы оор ымыркайлар алынып келинет. Алардын арасында мөөнөтүнө жетпей төрөлгөн балдар көп. Айрыкча салмагы 1500 граммга жетпеген наристелер өзгөчө көзөмөлдөнөт. Ал эми салмагы аз төрөлгөн балдардын өмүрүн сактап калуу дарыгерлер үчүн чоң сыноо. Ошол себептен биз айтып атабыз, төрөт үйлөрүндө бардыгыбыз жардам берүүгө даяр болушубуз керек. Ал бир эле менин кесибимде иштеген адамдар эмес, ымыркайлар менен. Адистер белгилегендей, ара төрөлүүнүн себептери ар түрдүү. Ага эненин ден соолугу, кош бойлуулуктагы көйгөйлөр, туура эмес тамактануу жана организмдин алсыздыгы да таасир берет. Ошондой эле төрөттөрдүн ортосундагы аралык дагы чоң роль ойнойт. Быйыл жыл башынан бери өлкөдө 700гө жакын ымыркай чарчаган. Адистердин айтымында алардын өлүмү жалпы сан менен эмес, атайын көрсөткүч менен эсептелет. Кыргызстанда бул көрсөткүч 1000 тирүү төрөлгөн балага 14 өлүмдү түзөт. Эң негизги өлүм биринчи күндө болот, биринчи саатта болот, биринчи аптада болот, 28 күндө болот. Себеби адам бул дүйнөгө жаралганда ошол убакыт өтө көйгөйлүү. Эненин ден соолугунун физикалык эле эмес, психологиялык абалы да маанилүү. Кош бойлуулук учурундагы катуу стресс, тынчсыздануу жана коркуу аялдын өзүнө да, кош бойлуулуктун жүрүшүнө да таасир этет. Ошондуктан адистер аялга медициналык эле эмес, психологиялык колдоо да керектигин белгилешет. Самое первое, на что нужно обращать внимание. Кош бойлуу аялга медициналык көзөмөл менен катар психологиялык колдоо да керек. Анткени эненин маанайы, тынчсыздануусу жана стресс абалы кош бойлуулуктун жүрүшүнө таасири чоң. Нормально стараться поддерживать именно в период развития. Бул көйгөйдүн алдын алууну көздөгөн Үмүт перинаталдык скрининг программасы ишке киргизилүүдө. Ал 2025-2030 жылдарга эсептелген. Максаты түйүлдүктөгү ооруларды эрте аныктап, майыптыгын жана өлүмүн азайтуу багытталган. Айнура Жанышева, Чыңгыз Талантбеков, ЛТР, Бишкек. Кыргызстанда жарандардын банктык маалыматтарын урдоого багытталган фишингтик сайттар көбөйдү. Башкы прокуратуранын маалыматына караганда, шылуундар төлөм чекит KG расмий сервисин туурап, жарандарга айыппул тууралуу жалган билдирүүлөрдү жөнөтүүдө. Жасалма сайттарда банк картасынын номери, CVC, CVV коду жана SMS аркылуу келген растоо коду талап кылынат. Башкы прокуратура төлөм чекит KG сервисинде айыппулдарды текшерүүгө гана болорун, төлөм кабыл алынбай турганын жана банк картасынын реквизиттери суралбай турганын эскертти. Жарандар айыппул тууралуу маалыматты расмий төлөм чекит KG сайтынан, мамлекеттик порталдардан же банктардын расмий тиркемелеринен гана текшериши керек.
Медиация талаштарды тынчтык жолу менен жөнгө салуунун натыйжалуу ыкмаларынын бири. Кыргызстанда бул багытты өнүктүрүүгө акыркы жылдары көңүл бурулуп келет. Учурда Ысык көлдө медиаторлордун эл аралык жайкы мектеби өтүп, анда кесиптик тажрыйба, эл аралык стандарттар жана талаштарды чечүүнүн заманбап ыкмалары талкууланууда. Талаш тартышты сот аркылуу эмес, сүйлөшүү жолу менен чечүү. Бүгүнкү күндө мындай ыкмага кызыгуу артып, медиациянын коомдогу ролу да күчөп баратат. Ысык көлдө Борбордук Азия медиаторлор консорциумунун 4-ү эл аралык жайкы мектеби өттү. Ага Кыргызстандан тышкары бир катар өлкөлөрдөн 100дөн ашуун медиатор жана эксперттер катышты. 7 мамлекеттен медиаторлор катышып атат. Аябай жемиштүү иш-чаралар болуп атат. Негизги максаты медиаторларды бириктирүү, ушул медиация институтун элге жайылтуу, түшүндүрүү жана Кыргыз Республикасында 1-январь 27-жылдан баштап эң маанилүү иш-чара кирип атат. Бул болсо милдеттүү түрүндөгү медиатор менен маалыматтык жолугушуу. Жайкы мектепте медиаторлор теория менен гана чектелбестен практикалык иштерге да катышты. Түрдүү кырдаалдар талданып, кесиптик этика, психологиялык туруктуулук жана татаал талаштарды чечүүнүн жолдору каралып чыкты. Я вынесла для себя очень много нового. Эң негизгиси баарыбыз бир ишти жасап, медиацияны өнүктүрүүгө салым кошуп жатабыз. Бизди бириктирген нерсе да ушул. Биздин күчүбүз тажрыйба жана пикир алмашууда. Ар кайсы өлкөлөрдө медиация кандай өнүгүп жатканы, кандай ыкмалар колдонулуп жатканы биз үчүн абдан маанилүү. Бул мектеп бизге дал ушундай мүмкүнчүлүк берди. Школа дала именно такую возможность. Обменялись опытом. Мен ар кайсы өлкөлөрдө медиатор катары тажрыйба топтодум. Бул сапарлар жана тажрыйбалар биздин билимибизди байытып, башка өлкөлөрдүн медиатордук практикаларын үйрөнүүгө чоң мүмкүнчүлүк берди. Бүгүнкү иш-чарада лекторлордон жаңы маалыматтарды алып, практикалык кейстерди талдап, медиатордук кесиптин канчалык маанилүү экенин дагы бир жолу түшүндүк. Которые мы видели здесь, проводили кейсы. Иш-чаранын маанилүү бөлүктөрүнүн бири эл аралык тажрыйба алмашуу. Кыргызстандык адистерге Сингапур, Германия, Кытай, АКШ, Түркия, Казакстан, Өзбекстан жана Азербайжандан келген эксперттер өз тажрыйбасын сунушташты. Мындай жолугушуулар медиациянын жаңы ыкмаларын өздөштүрүп, тармакты эл аралык стандарттарга жакындатууга мүмкүнчүлүк берери белгиленди. Данагүл Алиева, Ынтымак Дафталиев, ЛТР, Ысык Көл облусу. Сиздер жаңылыктардын толукталган чыгарылышын көрө алдыңыздар. Эртеңки күндөн амандашканча.